Мирбек Шадыканов жакында эле чакан фермердик чарбасын түптөдү. Ал саан уйлардын санын көбөйтүү үчүн короо сарайын заманбап шартта салган. Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун колдоосуна ээ болгон фермер сапаттуу мал чарбасын түптөп, кирешени арттырууну көздөйт. Сарайды салардын астында ушул окудук, ушунун баарын. Мынакей ушул уйларга кандай нерсе түзүлүш керек, мынакей турган жерлерин, аралыктарын. Бул тактай койгонубуз биринчиден уйга жылуу болот жатканына. Бул бөлүнгөндөр болсо бири-бирине тоскоолдук бербейт. Уйду сааганга да жакшы да. Бул уйду саап атканда тиги уй мешайт этпейт да. Бул бөлүнгөндөр ошолор. Тиги такталары жылуулукка алды. Мурда деле мынакей уй багып келатабыз. Бирок мынчалык деңгээлде эмес болчу да. Анан кышкызын уйлар мынакей бул жакка кирет. Келиңиздер, бул жагында көрүңүздөр. Ушул эле формадагы түзүлгөн. Мынакей алды жылуулугу ошол мынакей тактайлар менен, доскалар менен кагылган, ортолору бөлүнгөн. Мирбек Шадыкановго бул заманбап сарайды салууга курулуш материалдары гранттык негизде берилди. Облуста мал чарбасын төптөгөн 120 фермер бар. Биз буларга муну курулуш материалдарын бердик. Анан кийин зернодробилка, дайын аппарат, кармодробилка деген нерселерди алып бердик. Bundan тышкары болсо, бул Талас областы боюнча 4000 уйду жасалма уруктандырып, 2791 асыл тукум деңгээл, бийик деңгээл музу алынды. Bundan тышкары Талас областы боюнча 4 сүт ишканасына $30,000 проценти жок кредит берилди. Bundan тышкары Талас областынын ветеринардык лабораториясына 4 миллион сомго ошо лабораториялык жабдыктар сатып берилди. Bundan тышкары дагы Талас областы боюнча 11 сүт муздаткыч 2-3 тонналык танкер охладительдер берилди. Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун башкы максаты сапаттуу сүт азыктарын өндүрүп экспортко алып чыгуу. Бул багытта сүттүн сапатын жогорулатуу үчүн муздаткычтар, лабораториялык жабдуулар, фермердик чарбаларды курууга комплекстүү колдоолор көрсөтүлүүдө. Долбоордун алкагында болсо ушуларга жардам берип, 22-жылы болсо биз 30 эмен түзсөк, атайын көрсөтмө дыйкан фермердик чарбаны 23-жылы болсо ээлүүнү түздүк, быйыл 24-жылы 40-ты түздүк. Буларга ушу айыл жерлерге көрсөтмө атайын образцовый технология боюнча, жаңы технология боюнча ушу үйрөтүүлөрдү көрсөтүп, биз окутууда жүргүздүк. Сапаттуу сүт өндүрүү үчүн биринчи кезекте фермерлер атайын окуулардан өтүштү. 2024-жылы 1000 фермер окуудан өтсө, долбоор башталган 3 жылда жалпы 3071 фермер атайын окуудан өтүшкөн. 3тен сабак берип атабыз. Биринчи ушунун баары башы жерден башталат. Жериң жакшы болбосо, тоютты ала албайсың. Тоютуң жакшы болбосо, сүт да жок болот. Ошон үчүн биринчи жерден баштап, эмне үчүн биздин жерибиз арыктап кетти. Көрдүүлүгү жок. Эмне үчүн тиги ноя, беделер түшүндүрбөй калды. Ошолор жөнүндө кандай анын көйгөйлөрүн айтып, кандай кылганда оңойт. Ошонун жөнүндө окуу болду биринчиси. Экинчи сабагыбыз ушуларды кантип өстүрө турганын окудук. Жүгөрүсү бар, бедеси бар, ноясы бар. Үчүнчүсү кандай тоют алабыз, мындай гидропонканы кантип алабыз, кантип сенас алабыз, кантип семаш алабыз, ошол жөнүндө окудук. Айтматов районунда фермерлердин жолугушуусу өткөрүлүп, сүт азыктары көргөзмөгө коюлду. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району.